Ханафи мазхабтан башка мазхабка же башка жамааттардын артында уюп намаз окуса болобу дейт. Эми Ханафи мазхаб деп эле баса белгилеп айтып атсак, адамдар ошондой түшүнүк келип калбасын. Андан башка мазхабтар дин эмес деген. Жок, Ханафи мазхаб биздин тутунган исламыбыз, биздин тутунган жолубуз Орто Азиядагы. Башка мазхабка аркасынан уюсаң, ал кайсы мазхаб ошону такташ керек. 4 мазхабтын бардыгынын аркасынан уюп намаз окуганга шарият уруксат берет. Ал эми шиялардын аркасынан же болбосо жанагы шариаттын чегинен чыгып кеткен бир жамааттар болсо, алардын аркасынан намаз окубаган дурус. Себеби Ханафи мазхабта ушул 4 мазхабтын аркасынан намаз окуу дурус экендиги жөнүндө бизде Ханафи китептерде атайын өкүмдөр бар. Эми мисалы үчүн биздин адамдар азыр умрага кетип атабыз 3-мартта. Адамдар ажылыкка барат. Ошол жака барганда биз Хамбали мазхабтагы же болбосо мазхаб кармабаган кээ бир адамдардын аркасында деле намаз окуганга мүмкүн. Ошондой абалдар болот, бирок алар капыр эмес. Алардын аркасынан намаз окуу дурус болот. Бир гана учурда алар байпагына мас тартканын көрүп туруп ошол барып имамга уйган болсо, мына ошондой мезгилде гана анын аркасынан намаз окуу дурус эмес, калган мезгилдерде намаз окуу дурус болот. Эми азыр алхамдулилла ошол башка Саудияда, Мекке, Мединадагы имамдар кайра мазхабка кайтып атышат. Хамбали мазхабына кайтып атышат. Вахабиликтин туура эмес экендигин азаздан чекесинен чыгарып айтып атышат. Демек, адамдар ошо мазхабка кайтканда гана акыйкат жолго кайткан болот. Иншалла, ошол мазхаб кармагандарга, анан мазхаб кармаган бир эле бизде азыр вахабилер, ошолордун аркасынан деле намаз окуса дурус, жанагындай шарт менен.